Айылым пенсия курагында, бирок башкаларчылап эс алып отуруп алган жери жок. Эр айым коомдук бирикмесинин жумушсуздукту жоюу багытындагы семинарына катышып, анын негизинде айылда кесиптеш өз жардам тобун түзгөн. Топтун игили бүгүнкү күндө бир гана өздөрү үчүн эмес, айыл үчүн дагы. Өкмөттөр менен шыкактоо кылып жакшы иштерди таза субап келсек болот экен, жолдорду оңдосок болот экен, көчөлөргө свет койсок болот экен. Ошондой 5 багытта иш алып барып атабыз. Базар Коргон районунун Акман айыл өкмөтүндө бул сынду топтон 6, алардын ар бири экономикалык, социалдык, маданий багытта иш алып барып келет. Жыйынтыгында орток фонд түзүлүп, мында керектөөчүлөр банктардын эшигин каккалабай аз пайыздык үстөк менен насыя ала алышат. Ошону менен катар балдар бакчасы, көчөлөрдү жарыктандыруу, жол, таза суу маселесин чечүүдө өз көмөктөрүн беришет. Башкысы алар көйгөйдү көтөрөт. Бул жактан алып караганда активдүү аялдардын жамааттары ошол эле аймактын социалдык, экономикалык өсүүнө таасирин тийгизүүдө. Ушул Акман айыл аймагында садикти, балдар бакчасыны, мектепти курганга жардам берди. Албетте биз бул бирикме менен өнөктөш катары иштешип келебиз. Буларды толук кубаттап колдойбуз. Өздөрүнүн гана эмес, аймактында маселесин чечүүнүн жолдорун караган өз жардам топтору эми чоң жааматка, биримдикке айланат. Алгачкы жааматтык бирүгүүлөр Чүй областында башталып, жакшы жыйынтыктарды берүүдө. Анткени маселе облустук деңгээлде көтөрүлүп, анын чечүүнүн жолдору, долбоорлор менен иштеши ыкмалары, кеңейтилери белгиленет. 5-6 өз жардам тобунан 2ден адам, ар бир өз жардам тобунан 2ден адам өкүл болуп шайланат да. Мисалы үчүн бул жерде азыр Акманда 6 өз жардам тобунан 2ден өкүлдү сунуш кылышып атат. Ошондо 12 адам бир биримдикти түзөт. Анан өз жардам тобу сыяктуу эле булардын жетекчиси болот, катчысы болот, эсепчиси болот да. Анан биримдиктер бүгүнкү күндө абдан чоң жыйынтыгын берип атат. Мисалы үчүн ар бир ошол айыл өкмөттөгү экономикалык, социалдык өнүгүүгө өздөрүнүн салымын кошуп атат. Демилгелүү аялдардын аракети өлкөнү өнүктүрүү үчүн. Андан калса аялда жумушу жок, таяныч издегендерди шыктандыруу. Жаратылыштан ар бир адам эптүү, маселе ошол нерсени пайдалана билип колдоодо. Алардын көмөгү менен 40тан ашуун эне мектептери түзүлүп, ата-энелердин иштөөсүнө шарт жаратылды. Алыска кеткендердин балдары көзөмөлгө алынды. Айтуучу ийгиликтер учуда жааматтык биригүүдөн кийинки биримдикте дешет эр айымчылар. Гүлжина Мөндөева, Манас Назаров, Базар Коргон району.